Саламатсыздарбы? Бекмамат Осмон атындагы Жалал-Абад мамлекеттик университети, Жалал-Абад колледжи. Кайтарым байланыш. Тема: Сагынбай Орозбаковдун манасчылык өнөрүнүн көркөмдүк өзгөчөлүгү. Окутуучу Кайкиева Үлпат Тагайбековна. БКМКнын Өлек 20 тайпасы студент Алтынбек кызы Айданик. Сагынбай Орозбагулунун айткан манасынын эң негизги артыкчылыгы анын бийик көркөмдүгү. Эч бир талашсыз аксиома. Сагынбайдын айтуусунда эң байыркы ыкмалар менен бирге кийинки мезгилдерде пайда болгон ыкмаларды кезиктиребиз. Сагынбайдын манасынын дагы бир өзгөчөлүгү анын өз мезгилиндеги улуу манасчыларынын дээрлик бардыгын угуп көрүп, алардан сабак алып, улуу манасчылардан алгандарын өзүнүн чыгармачылык шыгы менен кайрадан иштеп чыгып, байыркы элдик поэзиянын мыкты үлгүлөрүн бизге жеткизе алгандыгында. Көрүнүктүү манас изилдөөчүлөрдүн бири Рахматуллин колдо болгон жана ошол кездерде көзү тирүү жомокчуну жакшы билген каар адамдардан берген маалыматтарына таянып, Сагынбай ошол учурдагы чоң манасчылардын дээрлик бардыгын угат. Ал чоң баш Тыныбек, Найманбайларды гана эмес, Баалык Ооз менен Келдибекти да угуп, үлгү алгандыгы туурасында айтышат. Келдибек Сагынбайга манасты айттырып көрүп жактырат, бирок обондун жетиши эле экенсиң деп, обонду кол шилтөөнү, башка кыймыл-аракеттерди үйрөткөн экен деп жазат Рахматуллин. Сагынбайдын манасынын дагы бир баалуулугу кыргыз элинин өткөндөгү көз караштарын, ошондой эле түшүнүктөрүн, үрп-адатын, турмуш абалын изилдөөдө эң бай материал таба ала тургандыгында экендигин белгилүү манас изилдөөчүсү Самар Мусаев белгилейт. Сагынбайдын манасына мүнөздүү көрүнүштөрүнүн дагы бири ислам дининин таасири. Сагынбай өзү 5 маал намаз окуган, динге таянган адам болгон. Жеке жашоосундагы бул учур анын айткан баянында да өз таасирин тийгизгени талашсыз. Ушуну менен менин видеом аяктады. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.